mikrofonu da aldım. Boldu. Biz mesele çeşilmeyince gitmeyiz. Biz canlanığını, özgürlüğünü talep kılıyoruz. Talep kılıyoruz. Arvamızlar kırgızlar. Tanıştırıp koy. Hey, ulu söz var kırgızda. Köp söz, bok söz. Жетишет. Emi, el çeçet. Buna erten menenten beri durağız. Biri basıp geldi mi? Emi, gele ulayatsa biz varağız. Tey jakta jatkan sadravamды çıkara almay etabız, çın be? Meni juldurub uybegile mi? Ak uyga! Что, вот так уже? Бережем голову. Летят камни, летят. Соблюдаем максимальную осторожность. Камни летят. Милиции. А вот знаменитые. Вот. Салат аянтмакчы болгон элдер элдерди таратып спецназдар ушул жакта да ар жакка тарашты. Ошо Ала тоо кинотеатр жакты көздөйт.
қашып бара жатқандарын көрсеңіздер болады, спецназдарыбыз. Biz düz efilde skeç Sizler niye yarım olacak? Sizler niye yarım olacak? Sizler niye yarım olacak? Sizler niye yarım olacak sizler? Sizler niye yarım olacak? Считаю, что они просто шли домой. Но сколько? Сказать сложно. Сколько-то минут. Пуста. В автобусе везут милицию. Автобус алдырақ айдамай. Митингтен жүрүшүндө ар кандай провокациялык сөздөр айтылды. Бийликке, жарандарға бардығына Абдул Агуйду чейин басып алабыз дегенге чейин ар кандай провокациялык сөздөргө барышты. Биз алдын ала эскерткенбиз. Андан кийин дагы аларды таратууга чакырганбыз. Бирок тилекке каршы мына ушул бүгүнкү тынч митинг өткөрөбүз дегендердин пландары башкача экендиги байкалып калды. Себеп дегенде алар өздөрүн чакырган адамдарын биринчиден башкара алган жок. Экинчиден тартип бузууга жол берди. Отырыңыз мен айтып берейин. Önüne boşalt koyuladı ama aytkanlar. Üçüncüden бүгүнкү күндөгү канат жанагы митингди таратууда жана андан кийин сиз отуруңузчу. Жооп берейин анан сен отуруңуз. Айта берейин. Бүгүнкү таштар менен милиция кызматкерлерине автомашиналар, мекеме ишканалар, андан сырткары жолдо жүрүүнүн эрежелери негизинен тартип бузулду. Бүгүнкү күндө ошол тартиптин бузгандыгына түздөн түз митингди уюштурушулар жооп берет. Ошондой эле жанакы митингде провокация кылгандардын баары жана келтирилген чыгымдардын баардыгын тең ошолордун эсебинен калыбына келтирилди. Учурда бүгүнкү күндө Бишкек шаарында абал туруктуу, баардык жерде жанакы митингге катышкандар жана башка боюнча биз тиешелүү ыкчам аракеттерди жүргүзүп атабыз. Жакын арада ошо уюштуруучулар, андан сырткары ошол провокация баргандардын баардыгын тең аныктап, тактап, ар бирине өзүнчө мыйзам чегинде чараларды көрөт. Себеби биздин эң негизи көйгөй бул чек ара. Баткендин Самаркандык өкмөтү, Аксай өкмөтүндө жана Көкташ айылдары уже жакында Тажикстан колуна кетүү алдында турат. Эгер ошол айылдар тажиктер сатып алып калса, ал жерде кыргыздар кайда барат? Алар баары чүй бооруна көчөт. А чүй боору да кимди каяна жайлашын? Туурабы? Биз ошол жердеги тажиктердин сатып алган үйлөрү кыргыздын территориясында турат. Ошол территорияда турган тажиктерди эмне үчүн мына каттоо кызматын чыкпайт? Эгер ошол жерде тажиктер жашап аткан болсо, тажиктерге айтыш керек эле. Тажик жарандыгыны отказ кыл, давай кыргыз жарандыгын аласың, биздин территорияда жашайсың деп. А биздикилер унчукпай атат. Ал адам кыйналганынан күндө тажиктен мушуну жегендиктен алар үйдү сатып коюп бул жакка басып жатат. Эми эгерде ал тажик жок, мен тажик жараны кайтпайм десе, анда молодец. Үйдү сатып алдыңбы? Фундаментли чейин бузуп туруп, ал кирке Тажикстанга, бул территория биздики деп айтыш керек эле. Эмне үчүн мындай кылбайт? Уже бирден үйдү сатып, бирден тажиктерге бере берсек, бизде жер калабы? Азыр ортодо мисалы Өзбекстандын чек-араларыны сым менен тоспой кел жерлеринин казгон аң кылыптыр 3 метрден ылдыйга. Түстөн кайда чыкпайсың ал жерденчи, алдын малда түшпөйт ал жергечи. А эмне үчүн биздин ошол жерлерди ошентип казып таштабайт?
Эми ошон үчүн бул чек ара боюнча Садыр Жапаров бул мындан 15 жыл мурда парламент трибунасында айткан.